Айдархан баратат. Şu жерде Нуржан болгондо. Эки жарым мүнөт убакыт калды. Ачылыш азем болот. Ушул оюндан кийин урматтуу көрөрмандар, көкбөрчүлөр дайын тургула. Аргымактарды менеп мына жерге тизилип бергиле. Уюштуруучу жамаат той ээлерин сыйлайлы дагы ачылыш аземине тизилип берели. Айдархан шашылбайт. Айдарханга эмне азыр? Мына жерде ойнотуп койсо деле убакыт сузса 5 салым айырмачылыгы менен азыр 3 салым айырмачылыгы менен Айтматов командасы алды да. Sağdım. Get lan. Ne oldu? Aldın mı konkretno? Bayteş. Omarbekov, Ömürbekov Aytbek aldı. Ömürbekov Aytbek çaldı. Pegas менен ойнотуп атат Айтбек. Жазгырып өттү дагы барды Тайгазан түйүндө жүрөт, бирок салым салууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми Айтматов командасын билебиз. Мыкты оюнчулар менен, мыкты коргоочулар менен түптөлгөн курама команда. Азыркы учурда мына Айтбекке оңой олтоң салым салууга мүмкүнчүлүк бербей жаткан Айтматов курама командасы. Ал эми Айтбек барды дагы. Теке сырт. Манас району. Азыр эми силердин дагы демерчиңер келди. Манас районунан 92-жылкы Урмат мырзадан ар бир салымыңарга 5000 сомдон кетти Манас району. 92 Урмат мырзанын атынан 5000 сомдон. 2 минут убакыт калды. Асбекулы Эрбол Стамбул. Команданын машыктыруучусу Орозбаев Жоки, жетекчиси Адигинеев Тилек, президент Шабралиев Дамир. Азыр өткөзүп берүүнү жазып атат мына Омарбеков Байтегин. Айдархан уулу Эрсултан жекеме-жекеден алгандагы Байтегинге койгүрөң аргымагы менен ойнотуп аткан оюнчуга өткөзүп берүүнү жазады. Эми Айтматов командасынын курамы менен тааныштырайын. Эркинбеков Орозбек команданын капитаны минген аргымагы Бурак, Төлөгөн уулу Бакыт Монгол, Алымбек уулу Айбек, Маникер Рыскул уулу Эржан Желтаман, Эсенбаев Тилек Айландер. Байтегинден алгачкы упай бар, 2 минута 45 секунда. Руслан уулу Жакшылык. Мынакей. Сизден эми саяпкер катарында ошол ат башкаруу боюнча атты ошол балдар чабуусу Талас облусунун ичиндеги жигиттерди сурадык да. Эми сиз ошол ынтымак командасынын Кыргызстандын курама командасына дагы саяпкер болуп жүргөнсүз. Кыргызстандын ичинде кайсыл жигиттер мындай атты мыкты башкарат сиздин бабыңызча? Мен бабымча негизи Рустам Тыналиев. Негизи кызыл камчы да. Ошонусу менен көпчүлүк ат чабат. Чаба берет. Чабат Рустам Тыналиев. Ошол Рустам Тыналиевдики жагат сизге? Жагат. Анан жаштардан азыр могу Амангел деген бала чыгып келатат. Жакшы чабат ушул. Ушул ат менен жакшы чабат, ошо күрөң кашкат менен. Ансыгандай эле Элдияр жакшы чабат атпайбы? Эмконун иниси. Ал да жакшы чабат. Кичинекей эле бала, э? Кичинекей эле бала, бирок өздөрүнүн ошол оюндарын мындай көрүп атабыз, жакшы чабышат. Айтып отурсаң көп да, бирок мен көзүмө көрүнүп аткандар да. Жалпы баарын эле сыйлайм улакчыларды. Баарын эле аракет кылабыз, аттар жакшы болсун, жакшы оюн көрсөтсүн деп. Көп андай эски балалардан да көп да негизичи. Аябай. Ат башкарып чапкан балалар. Өстө деле мисалы үчүн
Жолдошбек Орозбаев деле кандай аттар чабып атат. Эрлан Төлөбеков кандай аттар чабып атат бизде коргонуда. Сырт област алганда мисалы үчүн достук командадан канча деген защитниктер бар, Лазо бар. Жакшы защитниктерден мындай көңүлгө тоюп айтканга. Мисалы үчүн мен мурун Сары Өзөндө иштеп эметип жүргөн кезде Айбек Иманалиев ошонун коргонуусу аябай жакшы болчу. Юрбек Нурбек Юсуповдуку бар. Эми коргонуу мыкты дегендечи, коргонуу кандай болуп мыкты болуп бааланат? Баланын баягы оюн жүргүзгөндө контролу же бир улакчыны вообще жолотпой кармаганыбы кандай? Эми бул айтканда негизи бул математик болуп атпайбы буларчы? Улакты карматпай да алып кетип атат. Улакты карматып деле защита кылып атпайбы? Казанга жолотпойчу. Аябай коргонусу бекем да. Кээ бир балдардыкы болуп атпайбы? Бир моменттерде эки атты жаап кеткен. Өтө аябай плюс кылып берип атпайбы командасына. Эми бул математиктер да мыкты иштеп атат да баштарычы. Атты да башкарып атат. Улакка жолотпой атат. Улакты алса дагы улагы менен жолотпой жатат. Негизи көпчүлүк спортчуларда математик болуш керек да. Кандай спорттун түрү болбосун, башы жакшы иштегенден мыкты спортчу чыгат да. Расчет алат да негизичи. Расчет болуш керек да. Ошо расчет менен баардыгын ошого жараша кылып атат да, ошол өзүнүн математик экенин көрсөтүп атат да. Түшүнгөн адамгачы сыртынан караганда кайсы жерден кирип, кайсы жерден кармап, тигде улак болсо дагы жолотпой, улак ала турган жерден алдыртпай жатат да. Значит, математика иштеп атат да башы. Мынакей саяпкер катарында сурайлы. Талас облусунун ичинде ушул жаштардын мынакей райондор арасында жаштар болуп атат, анан улуу муундар болуп атат. Экиге бөлүп айтыңызчы, кайсыл жигит мындай жакшы ат башкарат? Математикасы менен же болбосо ойлонуусу менен ат башкарганы мыкты мындай сиздин көөдөнүңүзгө жагат? Эми жаштар жакты айтсак, негизи азыр жаштардан Байтегин, эми мен бирөөлүн айтайын. Байтегин мыкты алып жүрүп атат. Ат башкаруусу. Ат башкаруусу. Эми ошондой эле Өмүрбек Эсенұлы чоңдордон атты жакшы алып жүрөт. Ансыгандай эле негизи адамда мурун тартып жүргөн Нуржан да жакшы алып жүрөт атты. Ансыгандай да көп да бизде балачы. Эми атты алып жүрүү деген өзү кандай? Эми атты алып жүрүү деген бул мындай балдар азыраак болот булакчыларда. Атты кыйнабайбы же болбосо кандай болот? Ушул атты мисалы үчүн Өмүрбекти алсаң көпчүлүк атты чабып атат да. Көпчүлүк атка шылтоосу жок да. Олтура берет. Чоң оюн болобу, муундар арасы болобу, ушул райондук болобу, ушул отурган аты менен чабып атат да. Талаа үстүндө башкаруусучу? Талаа үстүндө ошону башкарган үчүн оюн жүрүп атат да. Ошол аттын тилин таап, ошол атты башкарган үчүн оюну жүрүп атат да. А бул көп мыкты балдар бар. Ат ошуп калган кезде оюн көрсөтө албай калат. Бир атка көмүп калган. Бир атка көмүп калган балдар болот да. Башка олтура албай калат. Отура албай калат, ат тандап калат да. Ат изденип калат да. Кээ бир балдар бар, ат тандабайт, чаба берет. Аттарын атаганына деле бир эле Өмүрбекти айтып койдум эми бага. Жалпылайбы? Анан баары өстүн Талас областынын мындай айтканда Кыргыздын намысын коргогон жигиттер булакчылар. Бир четинен баары мыкты да. Эми арасынан сен сурооңо жооп берип койдум да бирөөнү. Ооба. Демек, ушул жигиттер көбүрөөк көөдөнүңүзгө ынанат. Анан эми сиз деле айтасыз да эми ошондой багы жаштарга ушундай көбүрөөк ат башкарып турабы? Бир эле атка көнө бербей, универсал болууга мыкты улакчы болом десеңиз. Мыкты улакчы болом дегенде ошо универсал болуш керек да. Өмүрбек деле мындай эми баягы өстүн Таластын кулундаганда эми бизге көрүнүп атпайбы көзгөчү. Эми мен өзүмө жеке көрүнүп атат. Ортого да чыгып атат. Жекеге чабуулга чыгып атат. Защитаны да жасап кетип атат коргонууну. Ансандай ошо Байтегин деле карапсаң атты жакшы башкарып чабат да. И коргонуусу да бар. Дагы көп бизде андай жакшы балдар бар. Чоң муунда дагы, жаш муунда дагы. И ансыгандай Кыргызстан ичинде да көп область
Асан ага, сиз өзүңүз мындай элдик адамсыз. Туурабы? Азыр бирок Талас облусунун ичинде райондук чемпионат болуп атат. Ооба. Буга чейин Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти болгонсуз. Ооба. Бирок райондун ичинде өзүңүздүн районуңузга жан тартасызбы? Ошону айтыңызчы эми. Кызыктуу суроо болуп атат, бирок мен облустун ушу жетекчиси болуп, өзүңүз айткандай экинчи жетекчиси болгондон кийин мен ага чейин балким районго тартып келгенмин, бирок кийин ушул облустун федерациясынын жетекчиси болгондон кийин көпкөрү азыркы учурга баардыгына тегиз карайбыз, колдон келишинче жардам беребиз. Анан эң эле тилек мыктысы жеңсин деген эле тилек менен оюн көрөбүз. Чыныңызды айтыңыз. Бирок аттарым бүгүнкү күндө Айтматов району ойноп атканын толук мойнума алам. 2 ат жана Лондон менен Туран бүгүнкү күндө ошол Айтматов району оюн көрсөтүп атат. Анан башка райондорго колдон келишинче жардамыбызды берип атабыз. Эки аргымак сиздики. Ооба. Райондор аралык оюн кандай болуп атат бүгүнкү учурда азыр? Деңгээли өтө жогору. Мына жылдан жылга күчтөнүп атат. Жаштар өсүп келатат айрыкча. Анын аксакалдар болуп мына Нуржан, Кушчубай, Өмүрбек, Норуз, Ерлан, Майрамбек деген оюнчулар мына булар жаштарга үлгү болуп бүгүнкү күндө мыкты оюндарды көрсөтүп атат. Анын артынан жаштар өсүп, алардан үлгү алып Талас облусунун ушу Көкбөрүнүн деңгээлин көтөргөн ушулар, бирок анын башында турган жетекчилер, аны уюштурган райондук жетекчилер, тренерлер, анан кийин облустук жетекчилер мунун баардыгын ошол ынтымакка алып келип, оюн көрсөткөн ошо жетекчилерге терең ыраазычылык билгизем. Оюн сонун өтүп атат, Манас районунун жетекчилерине терең ыраазычылык билгизем.